Гапыр Мадаменов Баткен облусунун Лейлик районундагы номер 3 эксперименталдык гимназиянын директору, педагогика илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими. Саламатсыздарбы, урматтуу 7 Дубандагы энелер мектебинин катышуучулары. Сиздер менен мен Талас облусу боюнча жаш мугалимдер мектебинин координатору Агайдын шакирти Салтанат Бейшенова. Ата-энелер, сиздер үчүн китебиндеги өтүлүүчү тема ата-эне болуу бул чоң жоопкерчилик. Атанын да, эненин да балдар алдында өз милдеттери, жоопкерчилиги бар. Ата балдарынын тышкы дүйнөгө ишенимдүүлүгүн, ийкемдигин, байланышын калыптандырат. Бекеринен кыргыз эли атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны деген эмес. Ал эми эне балдарын мээримдүүлүккө, сүйүүгө болгон керектөөсүн толуктап, ички дүйнөсүн, тынчтыгын жана тең салмактуулугун камсыздайт. Көбүнчө ата-эне жумуш, турмуш тиричиликтен балдарды тарбиялоого колум бошободу деп өзүн актайт. Бирок балдарынын жанында болуп, машыгууга колу бошобосо да, алардын руханий керектөөсүн байкоосу зарыл. Мына ушул эң маанилүү эмеспи? Жумушка байланыштуу үй бүлөдөн алыста болсо да, телефон, кат аркылуу үй бүлө менен байланышып, баланын окуусу, жашоосу жана жан дүйнөсүнүн абалы менен кызыгып, руханий керектөөсүн билип турса, бул балага дем, күч болот. Алар ата-энем алыста же жумуштан колу бошобосо да, менин окуум, жашоомо кызыгат, кам көрөт деп сезип, өзүн керектигин, баалуулугун түшүнөт. Ал эми бул түшүнүк бала үчүн өтө маанилүү. Бул түшүнүк аркылуу ата-эне балдарынын жан дүйнөсүнө жакындай алат. Көпчүлүк ата-энелер Россияда, Казакстанда жана башка чет өлкөлөрдө, ал эмес айылдан алыс Бишкекте балдарды багуу үчүн иштеп жүргөн. Азыркы күндөрдө мындай өздөрү алыс болсо да, жан дүйнөсү жакын болууну түшүнүүсү өзгөчө маанилүү. Турмуш тиричилик, акча, байлык деп өз балдарына кайдыгер, кош көңүл мамиледе болуп, же балдарга зордук, зомбулук менен тарбия берүүдө, сүйүү, мээрим жетишпеген үй бүлөлөрдө эки түрдүү балдар өсүп чыгат. Биринчиси эч кимге жана эч нерсеге кызыкпаган, окугусу келбеген, көздөрүндө балалык учкун байкалбаган түнт балдар. Экинчиси эркелетүү, сүйүү, мээримге тойбогон, башкаларга да аны бере албаган, ачуулуу, агрессивдүү балдар болот. Мындай балдар келечекте өзүнө, жакындарына, өздөрү жашаган коомго зыян келтириши мүмкүн. Ошол үчүн бир дагы ата-эне бала тарбиясына жоопкерчиликсиз мамиле кылууга укугу жок. Башкача айтканда, бала тарбиясына астейдил, чын дилден көңүл буруп, ал үчүн атайын китептерди окуп, биларман адамдардан консультация алып, бала тарбиясына өз алдынча изденип, даярданып, көңүл бөлүп, толук арнаса гана келечекте коомго да, ата-эненин өзүнө да пайдалуу, бактылуу балдар өсүп чыгат. Демек, бала тарбиясы эптеп төрөп, кийиндирип, тойгузуп, айтканынын баарын алып берүү менен боло турган өзүнөн өзү жүрө турган маселе эмес. Бул балдардын алдында, коомдун алдында жана Кудайдын алдында олуттуу жоопкерчиликтүү маселе. Аны биз ата-энелер ар дайым эсте тутуубуз зарыл. Демек, урматтуу ата-энелер, биз өзүбүз алыста, чет жакта болсок дагы, телефон аркылуу, кат аркылуу балдарыбызга байланышып, алар биздин келечегибиз экенин дагы ар дайым айтып, сүйүүңүздөрдү, мээримиңиздерди билдирип туруңуздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Салтанат Бейшенова,
Талас облусу.